Перловка орус ашканасында эң популярдуу 1930-жылдардан баштап ал өнөр жайлык масштабты чыгарыла баштаган. Алар ботколорду тамактанууда аскер кызматкерлерине, туткундарга, мектеп окуучуларына жана студенттерге колдонушкан. Продукт универсалдуу, ал арзан жана узак соктоо мөөнөтү бар. Ушундан улам баасы төмөн продукт деген стереотип пайда болгон. Арпаны Россиядан тышкары Швейцария, Финляндия, Германия жана Британияда жешет. Жарма, гарнир катары дандан жасалган колбаса, шишкебек, тузсуз пудинг, пирог, шорпо жасоо үчүн колдонулат. Мисалы италиялыктар ортозо даярдашат. Бул тамак күрүч шорпосуна окшош. Бир нече ондогон жылдар мурун өндүрүүчүлөрдү заматта бууланган арпа өндүрүүнү үйрөнүшкөн. Перловка кальцийге, магнийге, лизинге бай болгон үчүн перловканын пайдалуулугу чоң. Бул косметикада жана ден соолукту ордуна келтирүүдө дагы пайдаланса болот. Перловка аябай пайдалуулугу бул терини жакшыртат, тырнакты түшүүдөн сактайт, чач түшүүдөн сактайт, азайтат. Перловканын кээде арыктоого пайдаланса болот, ич алуу касиетке ээ. Перловканын тамак сиңирүүгө да жардам берет. Перловканы сатып алуу эле үй шартында өзүңүздөр ар түрдүү пайдалуу мөмө жемиштерди кошуп пайдалансаңыздар болот. Перловка только үй шартында жасап жеңиңиздерди сунуштайт элем. Арпа балу, анткени анын курамында клетчатка жана көптөгөн пайдалуу аминокислоталар бар. Мисалы лизин териге пайдалуу коллагенди чыгарат. Ошондой эле Б, А, Д, Н жана ПП топтомдорунун витаминдери жана минералдар бар. Калий жүрөк үчүн жооптуу, кальций сөк, чач жана тырнак үчүн жакшы. Арпа цинк, селен, жез, марганец, темир, йод жана башкаларга бай. Продукт аллергиялык реакцияларды нейтралдаштыруу жана жокко чыгаруу менен уникалдуу. Арпа ошондой эле антибактериалдык касиетке ээ жана териге грибоктук ооруларды ар кандай түрлөрүн жок кыла алат. Арпа ашказандын ишин нормалдаштырат, шлактардан жана токсиндерден тазалайт. Арыктоо үчүн ылайыктуу, өзгөчө орозо күндөрү пайдалуу, себеби топуктуу кармайт. Арпа абдан пайдалуудан болуп саналат. Анын курамында ошондой эле сулуу бета-глюкандар холестеринди төмөндөтөт. Ошондуктан атеросклерозго дан эгиндери сунушталат. Арпа да клетчаткага бай жана организмден ашыкча холестеролду чыгарат. Ошондой эле Б, Е, Д, П топтомдорунун витаминдери өтө бай. Башка дан өсүмдүктөрүнөн айырмаланып, бермет арпасында сезгенүүгө каршы жана вируска каршы таасири бар лизин бар. Арпа нормалдуу энергия көлөмүн колдонгон татаал углеводдорду камтыйт. Жайында аны жашылчалар, кургатылган жемиштер менен бышыруу пайдалуу жана ар кандай шорпого колдонууга болот. Кышында болсо бул эт шорпосу болуусу мүмкүн. Мисалы, арпа, козу карындар, эт жана чөптөр менен айкалышат. Жарма дан эгиндеринен гарнирлерди, салаттарды жана жашылчалардан жасалган тамактарды жасоо үчүн колдонулат. Бир гана нерсе, арпа көпкө бышырылат. Ботко бышыруу үчүн болжол менен 1,5-2 саат талап кылынат. Жеңил жана абдан пайдалуу тамак. Көпчүлүк боткону негизги эт же балык тамактарына гарнир катары колдонушат. Бирок бардыгы эле бул азыкты дагы негизги тамак катары колдонсо болорун биле беришпейт. Себеби ботко жеңил тамак болгону менен витаминдерге жана углеводдорго бай. Мындан сырткары ботконун бардык түрү организмге болуп көрбөгөндөр пайдасын тийгизет. Перловка боткосу кальцийге, магнийге, лизинге, вирустарга каршы көрсөткөн аминокислотасы бар. Перловка ич алдыруучу таасир бериши мүмкүн. Ал тамак сиңирүүнүн ишин жакшыртып, ичегилерди тазалап, теринин чачын жана тырнактардын абалын жакшыртат. Ар дайым туура азыктар менен тамактанып, ден соолукта болуңуз.